Урманкул Токторович, сиз отура берсеңиз болот. Рахмат. Рахмат. Мен бул маселе эмес, мына зам генеральный келип калганына байланыштуу ошо кишиге бир эме айтып коеюн деп уруксат берсеңиздер. Нол кече Минтранста 500 000 пара боюнча 50 000 кармалып, зам министр кармалды деп сиздер бул боюнча иликтөө жүргүзүп атасыздар да. Токтотуп тургулачы. Ушул боюнча эмне бир эки ооз айтып коюңузчу. Рахмат, урматтуу Алтынбек Турдумаматович. Теги жанагы пара менен кармалган боюнча ал иликтөө эмес, тергөө кылмыш иш козголгон. Ал боюнча тергөө жүрүп жатат. Тергөө жүрүп атат, ооба. Ошон сиздерде жүрүп атат да тергөө. Жок, бизде эмес, бизде АКСте, ГКМда. ГКМда. Ошол жерде министр транспортту биринчи интервьюсунда мен шок болдум, мен я в шоке деп ушундай интервью берген да. А кече премьер-министр биякта айтып атат, бизге маалымат берген министр. Биз билгенбиз, өзү дагы интервьюда жүрөт. Экинчисинде министр башкача айтып атат. Мен билгенмин, бул боюнча маалыматты мен жогору жакка айтканмын премьер-министрге и күч органдарды. Ушул боюнча сиздер иликтеңиздерчи. Эмне үчүн мурунку биринчи күнү башкача айтып атат бул министр, и экинчи күнү башкача айтып атат. Значит, өзү ушул зам министрдин өзү салып берип атат. Же башкача бул жерде мындай иш жүрүп атат. Ушул боюнча сиздерден сураныч, эми сиздер надзорный орган болгондон кийин ушуну иликтешиңиздерди аягына чейин. Министрдин жасаган ишин ушу эмне үчүн айткан сөзү эки түрдүү чыгып атат. Ошону иликтеп бериңиздерчи. Рахмат, эске алабыз. Экинчи микрофон. Мен эле ушуну улап кеттим келет да, кече премьер-министр айтты эле, көрөбүз деп. Мына бир күн өтүп унчукпай эле турат да. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, премьер-министр эмне үчүн ал министр иштен албай атат? Элде ой болуп атат да, эмне премьер-министр да аралашканбы депчи. Оюн билдирсин. Бул болбойт да. Экинчи маселе, прокуратурага. Кече биз бул жерде Улуттук банктын төрагасын уктук да. Ошо 4,8 миллион сом суудан үй алып туруп списать этип берген да. Ушуга силер кандай болуп атат? Маалымат бериңиз ушу боюнча. Ал боюнча суда боюнча айтып атасыз да. Ооба. Суда боюнча биз азыр башкы прокуратура текшерүү жүргүзүп атат. Мына бүтүп калдык. Буюрса пресс-релиз беребиз буюрса. Жок, ошол жерде ошондой статья барбы? Уш кымбат. Мисалы үчүн ипотекага 2 комнат үйдү алышат, эң арзанды. Анан бул 6 миллион сомдук үй алып туруп, анан ошону 5 миллионго жакын списать этип берген. Мындайда сиздин сурооңузга ченемдик укуктук актылар кабыл алынган. Бирок ал мыйзамдуу жана кыймыл иш аракеттери мыйзамдуу, ошону карап атабыз биз. Ошого текшерип туруп, мына жакын арада баа беребиз да, анан сизге пресс-релиз беребиз да буюрса. Дастамбек Арсбекович, сиз тийиштүү комитетке неме берсеңиз, протокол тапшырма, ошону комитетте карасын, анткени анын моралдык жагы дагы бар да. Кантип эле Улуттук банк төрагасы болуп туруп, 6 миллион акча алып 5 миллион списать этип бересиң?